Assalomu alaykum. Qirg'izistonliklar, salomatsizlarmi? Biz cho'ng bir universalniy do'kondamiz. Bunda qarab turingizlar. Bir dağı şu Qirg'izistonning tovarlari tatırtуу ko'rsatilgan emasda bu yerlarda. Buna ko'ringiz. Rossiya, Qozog'iston, Ukraina var. Dünya yüzünde qanchalagan shunday mamlakat bolsa, bardığından tovar kelgan. Mına özümüzün Qirg'izistonning tovarlari jo'q esa-da. İzlep de tapa albaysın da. Qirg'izda nimesi var deb aytsang, hech kim javob bera olmaydi da. Başta hech narsasi yo'q. Qozog'iston, Rossiya har jaqdan olib kelib sotib. Emne sebepten ушул биздин мамлекет башчыларыбыз ушул импортозамещение менен заниматься этпейт. Конечно, 500 000 эмес, 1 миллион кыргызды талага кетирип берсеңер дагы өнүкпөйсүңөр. Себеби дегенде бизде өндүрүштүн өзү жок болуп атса, өндүрүш кылайын десең, толгон токой документтер менен ушул чиновниктер отуруп алса ошол жерге. Специально ушундай препондорду эмелерди создавать этип, барьерлерди. Ошол ишкер эч нерсе кыла албасын. Кылса дагы ошол чиновниктерге акча төлөп, справка алсын, кайра справка алсын. Кыргызстанда ишкерликти дамыктыруу үчүн не кылыш керек? Болгону ошол ишкердинге bir патент жетет, болду. Все, медкнижка болду. Башка эч нерсенин кереги жок ага. Мына ошондон кийин өндүрүш көтөрүлөт. Bir 10 жыл ошондой правилага өтүш керек. Текшерүү дегенде вообще токтотуш керек. Кереги жок текшерүүнүн. Ага чейин бутуна туруп алат эл. Түшүнөт, кантип окат кылышты, не кылышты. Мына ошодон анан кийин башталат. Мына караңыздар, бу жерде 5-6 миң квадрат метр жерде Кыргызстандын товарлары даже 1% түзбөйт. Ундар дагы башка жактан келет экен. Майлар такыр эле башка жактан келет. Эмне себептен азыр дүйнө жүзү азыр аракет кылып, түтүнүп дыйканчылык кылабыз деп жерлерди даярдап атат. А биз болсо түтүнүп ошол шайлоо участкаларын даярдап атабыз. Ошол көкчөлөрдү даярдап, мына золотая семечка, затея, кристалл дейт, злата, аведов, мечта, каролина, русское масло, благо, шедевр. Мына ушулардын бардыгы башка мамлекеттерден келет. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын майы гана. Мына бизде 2 миллион гектар жерибиз бекер жатат. Не себептен семечке эге албайбыз? Макул бакка эми акчабыз жок экен. 40 килограмм семечке урук таба албай калабызбы? Ошону айдатканы эмне 5000 сом таба албай калабызбы? Кетчик эле ушул бири-бирибизди сындап эле телефондо отура бербей 1 гектарга семечке эгели. Мына ошол жерден 400 литр май чыгат экен. Мына майдын баасын көрүп атасыздар. Мына акцияда эң арзаны 122 сом экен. Мына кристаллина күн карама майы дейт. Эң арзаны. Мына туугандарым. Иштейли. Аракет кылалы. Биздин колубузда бар жок. Сууларың, банандарың, авокадо бар жоктун бардыгы башка мамлекеттерден келет. Яблоко голден дейт. Мына сабыздар бизге болсо керек.
Хотя şunusuna şükürleşmemiz gerek de. Mına tuğanlar, işteşimiz gerek. İşte hep hareket kılışımız gerek. Bizden en kıla turgan işimiz bu, öndürüşümüzü götürüş gerek. Öndürüşümüz yok, hiç nerse bolboyt. Bizde pomidordun kilogramı, pomidor bışkan kezdе 4 сом 5 сом болады. Мына томатный кетчуп, хайс дейт. Руссо башка жактан келет да. Мына ушу полуфабрикаттар, ушулардын бардыгын биз өзүбүз жасасак болот. Мына майонездерди, мына ушуларды три желания бар жок башка жактан келет. А биз эмне кылып атабыз онда? Кыргыздар только жатып ичер болуп, жатып ичип атабыз да, башка эч нерсе жок. Туура? Мына жүгөрү, бандоэл жүгөрүсү. Мына кукуруза. Рустяшки, мустяшки. Мына бизде суу жоктой. Ар жактан суу алып келебиз да. Бизде суу жок, как будто бизде суу жок. Суну как будто бизде сок жок. Башка бир мамлекеттерден алып келип ичебиз. Мына жакшы суу, артезиан биздики, ысык ата биздики, легенда, байтик биздики. Мына асуу биздики эмес. Мына Казакстандыкы. Мына асууга аналык кылып, импортозамещение биз ушундай суу чыгарышыбыз керек. Мына Боржоми, Ессентуки, мына ушулардын бизге эмне кереги бар? Бизде өзүбүздүн эң дүйнө жүзүндө эң суу боюнча Кыргызстан биринчи орунда турсак, анан башка жактын сууларын Нагутская дейт, 45, Ессентуки 58, Боржоми 80 сом экен. Калай биз мына жакшы Кыргызстандыкы мына шербеттер биздики алайкуу продукциялары, молодец, алайкуу продукцияларын эгерде мына башка мамлекеттерден бир да продуктаны алып келтирбестен, мына бар болдун печеньяларын жесек, мына алайкурттун өзүбүздүн производствону ала турган болсок, биз бир 4-5 жылдын ичинде эле сонун мындай независимый саясатта дагы эч кимге мындай зависимый болбой калат элек да. Өндүрүшү жок мамлекет бул деген башка бирөөлөрдүн диктовкасы менен жашайт да. Өндүрүшү жок болсо айтат: "Короче, сен мынанда кыласың, анан мен сага мынаны берем" дейт. Же болсо мынаны бересиң, мынаны кыласың, ошондой болуп калабыз да. Азыр ошондой элебиз да. Мына постоянно ошол биздин саясат ошол Россиянын саясатына байланыштуу да. Россия мурда айткандай не дейт эле? Совет бол кетсе, Москва сол кетет дегендей. Ошондой эле да. Азыр деле ошондой да. Мына органик биздики, органик. Ушул биздики, мына ушул сокту көбүрөөк алып ичкиле. Кыргызстандык ушул. Мына просок биздики болуш керек, ушул дагы. Просок. Ана, мына Садачок, Сандора, G7, ушулар бардыгы Россиядан келет. Биздики эмес. Ошон үчүн аларды албаш керек. Өзүбүздүн сууну алышыбыз керек. Мына жерде мына ушул катарды полный көргүлө. Полный Россия, Украина, башка мамлекеттердики. Мына катарды да көргүлө. Бул жерде да мына Кыргызстанда жасалган деп мына ушундай эмелерди, эмблемаларды көбүрөөк кылыш керек да.
эмблемаларды. Кыргызстанда жасалган деп чоң кылып туруп, аден эле бир отделдерди кылып коюш керек да. Мына көрдүңбү? Мына конфеттер тизип турат. Ушулардын ичинде биздики жок. Кыргызстандыкы жок. Мына печеньелерди, алдыңкы печеньелер биздики болуш керек мыналар. Бирок өтө аз да. Демек бизде өндүрүштүн өзү жок болуп атпайбы? Өндүрүш деген мына Яшкина, Сладёныш, коровка. Мына катардагы Кыргызстанда жасалган 1, 2, 3 экен. Калгандары биздики эмес, мыналарда полностью Россия, Украина ар жактан келет да бул канттар дагы. Мына рядда такыр эле биздики жок да. Мына эми эсептейле 1, 2, 3, 4, 5 катар экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 150 тур конфет бар екен, ар жақтан келген. Мына. Сделано в Кыргызстане дегені жоқ. Анан кайсы өнүгүү жөнүндө биз сүйлөшүшүбүз керек, туугандар. Кайсы өнүгүү жөнүндө? Кайсы өнүгүү жөнүндө биз сүйлөшүшүбүз керек. Өндүрүш жок. Бизден өнүкпөйбүз. Өндүрүш керек. Эң биринчи кыргыздарга өндүрүш кылганы мамлекет шарт түзүп бериш керек. Мына Кыргызстан боюнча мына Айыл азыгы деген магазин бар. Ошо Бешенбек Бекешев Раматылык акебиз түзүп кеткен. Мына ошол магазиндердин филиалдарын Кыргызстан боюнча ачыш керек. Bir дагы айыл калбаш керек. Ошол жерде кадимкидей эле 1000 квадраттан мамлекет ажыратып берип местаны. Мына ошол жерде айылдагы адамдар өздөрү чыгарсын. Бар жокту өздөрү чыгарсын. Нанын да өзү чыгарсын. Суусундагы, согундагы, йогуртундагы, каймагындагы, сары майындагы, чөбөгөсүн, бардык токочторун бар жокту өздөрү чыгарсын. Айыл азыгы болду. Кыргызстандан башка продукция сатылбаш керек. Мына ошондон кийин биздин мамлекет өнүгөт. Мына ошол эң чоң программа болот. Ага чейин жүрө беребиз. Мына орустардын, мына мисалы үчүн мынаны азыр сатып алдык дейли мынаны. Мына печеньяны мисалы үчүн сатып алдык. Басы 63 сом экен. Мынаны ушул магазиндин хозяйыны тияк биягы болуп туруп, бул жерде бир 3 сому калса керек, 1 килограммдан же 4 сому калат. Калган 60 сому Россияга кетет. Россияда ошол 60 сом неге бөлүнөт? Мына будайды чыгарган дыйканга бөлүнөт. Мына ошону иштетип аткан, печенье жасап аткан заводдун хозяйынын прибыли бар. Анан ошол жерде иштеген жумушчулардын айлыгы бар бул. Мына ошолордун пенсионный фонду бар, бардыгы ошол жака кетет да. Кыргызга болгон 3 сом, 4 сом акчасы калат. Бул эмне деген, туугандарым? Бул жерде бул ушул эле 340 грамм печеньянын өзүнүн себестоимосу 20 сомусу 40 сом. 1 килограмм печеньеден 40 сом кетип атат тияка. Туура? Ошол печеньяны мисалы үчүн биз өзүбүздө жасай турган болсок, ошол акча бизде калат эле да. Ушуну кандай биздин премьер-министр ойлонбойт? Эмне үчүн ошону Минэкономика ойлонбойт? 28 миң чиновник бар экен бизде. 28 миң чиновник эмне тирикчилик кылып атат? Жөн эле кагаз карап эле, буну кагазды карай бергенде эмне пайда? Кандай пайдасы бол? Кагазды кечке эле карап отура берсең. Жа ол кагаздан бир майнап чыкпаса, бир пайда чыкпаса, 28 миң чиновник эң эле аз дегенде 10 миңден айлык алганда. Ошол айлыкты булар кандай актабай жеп атабы? Эмне үчүн Кыргызстан мынантип, Казакстандын өзүнүн производствосу бар. Өзбекстанда такыр эле эч нерсе жок экен, башка мамлекеттен кирген. Мисалы үчүн Өзбекстандын
Мисалы үчүн бисквит деген печеньясы башка жактан кире турган болсо Өзбекстандын бисквитин 50 сом коюп коет экен, дагы башка жактан келгендикин 150 сом кылып коет экен. Аны албайт, буну алат. Невыгодный кылып коет экен да алганды. Импортозамещение ушунчалык колго алынган. Өзү бар жогу өзү чыгарат. Суусу дагы өзү чыгарат. Печеньясын дагы өзү чыгарат, конфетин өзү чыгарат. Бардыгын жер семиткичтерден бери бар жогун өздөрү чыгарат. Башка жактан эч нерсе албайт Өзбекстан. Өтө аз кирет Өзбекстанга. Машиналерден бери өзүнүкү. Конечно, өнүгөт да. Бизде болсо баягы күндө туусам күндө жок. Айда туусам айда жок. Аждар жеп кетет деп жок болуп атса. Эч нерсе. Анан, конечно, биз банкрот болбой, ким банкрот болот? Биз анан кийин кыйналбай, ким кыйналат? Адамдардын бардыгы иштеш керек бизде. Жумушчу азыр иштерди ачып берсең, неге иштебейт? Мына азыркы мына ушул магазинде көрүнгөн товарлардын бардыгы Кыргызстанда чыга турган болгондо, ошондо элдин бардыгы өзү эч жака кетпей, ушул жакта оокат кылып калат эле. Эч жака кетпейт эле. Ушул жерде оокат кылат. Мына көрүңүздөр, мына конфеттер, печеньелер ушулар сатылат. Акчасы Украина, Россия, Белоруссияга кетет. Мына эмне себептен мына ушуларды бизде кандай технологияларыбыз бар? Эмне шампунь жасай албайбызбы? Жасай алабыз. Эмне мындай кагаз чыгара албайбызбы биз? Чыгара алабыз. Мына ушулардын бардыгын кыла турган мына биз кыргыз эли. Мына азыр бир жакшына биздикилер дагы самын чыгарып атышат. Албай куштардын самыны бул жерде жок, сатылбайт. Бул жерде ошол Palmolive, Абсолют, Молочный, Лесная Полянка, Меридиан, башка бир мамлекеттерден келген самындар. Эмне үчүн? Мына келе биздин өзүбүздүн өндүрүштү дамыктыруу үчүн, биздин өзүбүздүн өндүрүштү мындай колдоо максатында бир мындай иш-чараларды кылбайлыбы? Импортозамещение менен заниматься этпейлиби? Бар жокту колубуздан келет. 6.350.000 киши кантип ушинтип ушу бир садачок ушундай сок чыгара турган бир азамат чыкпасын бизде. Мына эмне үчүн мына ушул чайларды биз башка жактан ташып ичишибиз керек? Биздин өзүбүздө чай турса, өзүбүздүн чайлар турса. Эмне үчүн мына ушул мына эмне кереги бар бизге бул? Эмне кереги бар? Ушуларды алып кетирбеш керек. Мамлекетке такыр эле киргизип эле коюш керек буларды. Бизге эмне кереги бар? Бул биздин экономикабызды сындырып атпайбы? Ушул товарлардын бардыгы биздин экономикабызды сындырып атпайбы? Мына туугандар, бүгүндөн баштап бардыгыбыз аракет кылайлы, өзүбүздүн өндүрүштү көтөргөн аракет кылайлы. Мына бар жок бар бизде. Сырьё бар жок. Мына зефир, мына ушу көзгө көрүнгөн нерсенин бардыгы башка жактан келген, башка бирөөлөрдүкү булар. Мына Казакстандын Челинка, Сабинкасынан бери келип сатылып атат. Мына Россиядан келип атат. Бар жоктон. Импортозамещение. Неге биз өзүбүз халва жасай албайбыз? Мына халва. Келе туугандар. Ойлоно турган мезгил келди. Биз ойлонбосок ким ойлонот? Кимге кереги бар Кыргызстан? Кыргыздан башка Кыргызстан, Кыргыздан башка кимге керек Кыргызстан? Биз ойлонушубуз керек. Келе туугандар, эң биринчи ушул тамак ашты өзүбүздүкүн жейли. Анан акырын мыламой ишиге өтөлү, акырын анан кийим кечелерди анан өзүбүздүн өндүрүш болбосо жалаң эле ташып жей берсек бул кандай болот туугандар? Мына ушулардын бардыгы башка мамлекеттерден келген. Ушулардын бардыгына биз миллиарддаган долларларды жумшап, алып, жеп, ичип иштетип атабыз. Токтото турган мезгил келди. Токтотушубуз керек туугандар.
Алейкум ассалам. Жақсы шүкір. Мына туғандарым. Hareket kılыңızlar, bardыңыздар. Özümüzdün öndürüştü қолдағаны жақсы bir ушундай акцияларды өткөзөлү дагы. Өзүбүздүн товарларды алайлы туғандарым.